Өзүмдүн жашоомдогу болуп жаткан бир акча менен байланыштуу окуялар эсиме келип атат да, дагы бир аябай кызыктуу окуя эсиме келди азыр. Менин 20 жылдык бир таанышым бар да, андан мен подреалниядан товар алып турчумун да. Анан бир күнү бир кеч барып эле мен товардан кеч бардым. Ал жанагы айнектер болчу да, кара суудан чыкчу. Баягы перестройканын убагында да эчтеке идиш аяк жок болчу. Аябай арзан эле бир айнектер. Ал кичине жылуу суу менен жуусаң эле тырс деп сынып калчу да. Ушундай айнек идиштер чыккан да. Ошо бир чоң коробка, эми ал бир том эле акча да эми. Бир чоң коробка. Анан ошол үйгө алып барсам эле, кечирээк барып калсам эле, жолдошум жини келип эле, эмне кеч келдиң деп эле анан баягы коробканы катуураак коюп койду да, машинадан түшүрүп элечи, таксиден. Дегенде эле тырс тырс деп эле калды да. Анан ойлодум, аябай талкаланып калган жокпу депчи. А чындыгында жана жарымы калып эле, жарымы талкаланып калыптыр да. Анан ошол акчаны бере албай калдым. Аңгы чакты мындай көпкө создуктурдум. Анан аңгы чакта эле балам каза болуп калды. Анан баламдын ашы болду. Анан ошо ашка даярданып жатсак, ошол менин 20 жылдан берки таанышым, менин миллиондорумду көрүп жүргөн таанышым ошо баламдын ашына келиптир да. Нан жасап атсак эле кирип келди. А мен ойлодум, баягы баламдын ашына Куран окуп келген экен. Себеби ал өзү дагы ошо 6 жаштагы баласын машина уруп кетип чарчап калган да. Ал эми менин башымдагы анын да башына келген, ал түшүнөт депчи. Эми андан ага чейин деле сүйлөшүп атканбыз, бирок ошо эмени ашыктан күтпөптүрмүн да. Анан ашка ошо эмен баягы өзү да башынан өткөн аял мага Куран окутуп, ошо балама Куран окутуп көңүл айтканы келди болуш керек десем эле, бир кайындарыбыздын баары бар болчу, баягы даярданып, нан жасап, мал союп аткан болчубуз. Анан айтып атпайбы, мени башка үйгө киргизипчи, ошо ашка түшкөн акча келет го силерге кошумча, ошо кошумчага келген акчалардан алайын деп келдим деп атпайбы. Анан элестеткиле, анан ошондон кийин адамдардын ушундай кылган мамилесинен кийин анан кантип таарынасың? Анан эми күлүп эле макул дедим. Эми келсе дедим, эми келсе эле алыңыз, макул дедим. Анан мындай ыйлагың да келбей турган окуя бул, күлкүң да келбей турган окуя, таарынбай турган окуя да. Ошо адамдардын ушунчалык бир акча дүйнөгө кирип кеткени, адамдын көңүлүн кайгырган, эч нерсесин карабай эле бир акчага жабышып калган мындай элдин мамилесине кичине мындай адамдардын ушунчалык деңгээлге түшүп кеткенине гана капа болдум да. Капа болдум. Анан ушул окуя дагы мени аябай ойлондурду да. Демек, менин ким экеним кереги жок экен. Мен ак көңүлбүмбү, балким мен берешенминби, мен балким ишти жакшы кыламбы, мен адамгерчиликтүүмүнбү, анын ал жөнүндө эч ким ойлобойт экен. Акчага келгенде адамдар сени көрбөйт экен, такыр көрбөйт экен да. Мен ага бир жолу эмес, 1000 жолу күбө болдум. Баягы өзүнө келгенде бир кыйынчылык, өзүлөрүнүн проблемасы, өзүнүн кызыкчылыгына келгенде сени ким экениңди 5 мүнөттө эле унутуп калышат экен. Кечөө эле сен кандай элең. Ошон үчүн адамдар тез эле өзгөрүп кетет экен. Эч кимге ишенбешибиз керек экен. Бир гана Аллага ишенишибиз керек экен, өзүбүзгө ишенишибиз керек экен. Анан эми ошо адамдык сапатыбызды такыр жоготпошубуз керек экен да. Анан ушундай жыйынтыкка келдим. Ошондуктан эч кимге мындай ишенбеңиздер, бир Алладан эле үмүт кылыңыздар. Адамдар 100 жолу өзгөрүлүп, 100 жолу кайра башкача боло беришет экен. Жүздөрү туруп эле өзгөрө берет экен. Ошондуктан силер өзүңүздөр өзгөрбөңүздөр, өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздү дайыма тазалаңыздар. Анан Алладан акчаны кеңири сурайлык. Баягы Алланын казынасы аябай кенен да, ал казынасы түгөнгүс да. Эгер биз сурасак, Алла бере берет экен. Биз анан үчүн биз өз ниетибизди оңдошубуз керек экен, өзүнүн адамдык сапатыбызды оңдошубуз керек экен. Аллага жага турган иштер менен алек болушубуз керек экен. Ошондо гана баягы акча кең кесир келе берет экен.